Салам достор, биздин онлайн курска кош келиңиздер. Бул видеодо биз PowerPoint менен таанышабыз. PowerPoint бул презентация же башкача айтканда слайд-шоу жасаш үчүн инструмент. PowerPoint менен таанышууну анын интерфейсинен баштайлы. Биринчи эле PowerPoint ачканда биз бул баракчага келебиз. Бул жерде эмне бар? Создать жана открыть баскычы бар. Эгерде создать баскычын бассак, бизде жапжаңы бош презентация ачылат. Ал эми открыть баскычынын жардамы менен биз мурун түзүлгөн, сакталган презентациябызды ачып алсак болот. Бул жерде презентациялардын даяр шаблондору жайгашкан. Жана пустая презентация деген функция бар. Эгерде биз бул функцияны тандап алсак, анда бизге бош жапжаңы бир презентация ачылат. Азыр мен ушуга басып, бош презентацияны ачып алдым. Бир аналогия келтирип кетейин. Элестетиңиз, сиздин бөлмөңүздө иш столу бар. Анын үстүндө бир аппак барак турат. Сизге бир тема берилген, тапшырма берилген. Ошол тапшырманы сиз ак баракка түшүрүп, сүрөттүн, тексттин, фигуранын жардамы менен түшүндүрүп беришиңиз керек. Ал эми столуңуздун жанындагы текчелерде жана кутучуларда сиздин калемдериңиз, фломастерлериңиз, кайчы, сызгыч, сүрөттөрүңүз жайгашкан. Элестетиң эми, бул сиздин столуңуздун үстүндөгү ак барак. Бул жер сиздин иш мейкиндигиңиз десек болот. Ал эми бул менюлар жана бул ленталар сиздин текчелериңиз жана кутучаларыңыз. Анын ичинде жайгашкан инструменттер бул сиздин фломастерлериңиз, кайчыларыңыз, сүрөттөрүңүз. Ал эми биздин экрандын сол жагында бул чоң ак барактын миниатюрасы жайгашкан десек болот. Буларды слайд деп атасак дагы болот. Азыр бизде бир эле слайд бар, бирок биз башка слайдтар да кошсок болот. Ал үчүн бул жерде создать слайд деген баскычка бассак, бизде экинчи слайд пайда болду. Заголовок слайда деген жерге презентациянын темасын жазсак болот же бир кандайдыр текстти жазып койсок болот. Ал эми бул жерге, бул мейкиндикке биз сүрөт койсок болот, фигураларды койсок болот же темага байланыштуу кандайдыр бир тексттерди жазсак болот. Булардын баарын биз объект деп атап кое алабыз. Объектлерди биз кичирейтип, чоңойтуп, жылдырсак болот. Мисалы, кичирейтиш үчүн бир бурчундагы бул тоголокко келип, мышканы басып кое бербестен бул сыяктуу кичирейтип, чоңойтсок болот. Ошондой эле дагы бир функция создать слайды деген баскычка келип, астындагы жебеге бассак, бул жерге кирип биз слайддын форматын тандап алсак болот. Мисалы үчүн, бул форматты колдонгум келип турат. Бул жерге биз 2 объект коюп, жана текст жазсак болот. Дагы бир сонун нерсе, PowerPoint'te биздин презентациялар үчүн даяр темалар бар. Ал үчүн биз конструктор бөлүгүнө кирип, бул жерден көрө алабыз. Эгерде мен бул жебеге бассам, бул бир аз чоңоет, ичинде презентациялардын темалары бар. Мисал үчүн бир теманы тандап көрөлү. Бул темасын тандап алалы. Бул темага келип, мышканы басабыз. Бул тема биздин бардык 3 слайдыбызга тең колдонулду. Эгерде сиз бир теманы бир слайд үчүн эле колдонгуңуз келсе, анда мындай кылыш керек. Мисал үчүн мен экинчи слайд үчүн башка бир теманы колдонгум келип турат. Анда мен экинчи слайдка келип, мышка менен басамын. Андан кийин конструкторго келип, темаларды ачып алып, бир теманы тандап аламын. Бул темага келип, мышканын оң баскычын басып, применить к выделенным слайдам деген функцияны тандап алам. Бул тема сиздер көргөндөй эле экинчи гана слайдка колдонулду. Калган 2 слайдым, биринчи менен үчүнчү слайдым мурунку темасы боюнча калды. Документтин оң жагында байкасаңыздар, теманын ар кандай варианттары чыгат.
жаккан вариантты тандап, ошол слайдка колдонсоңуз болот. Мисалы үчүн, экинчи слайдка бул вариантты тандап алалы. PowerPoint'тын калган инструменттери менен кийинки видеолордо таанышабыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Көрүшкөнчө.